Рахмат. Нилуфар Якупжанова, сиз мен айткан сөзүмө комментарий бергениңиз бир жагынан туура эмес болуп калды. Экинчиден, ушул жогорку кеңеште отурган депутаттар ушул жакшы түшүнбөй атканыбыз мени кичине өкүндүрөт. Мен аялдардын квотасын кесип салалы деп айткан жокмун. Бул жерде маселе башка болуп атат. Биздин кабыл алган мыйзамдар, чечимдердин баардыгы элдин кызыкчылыгына болуш керек. Элдин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Бүгүн могу мыйзам боюнча биринчи орунду алган эркек киши 15 000 добуш алса, экинчи орунду алган 13 000 добуш алса, үчүнчү орунду алган эркек киши 11 000 добуш алган болсо, анан аялдардан биринчи орунду 100 добуш алып алып келбесин парламентке деп атам. Себеби эл нааразылык мына ошондон башталат. Себеби эл ага добушун бербегенде мына жообу ошол. 100 добуш алган аял мына мыйзам менен келет. Улан Мырза Бердибаевич, туурабы? 100 добуш алган аял ушул мыйзам менен бүгүн парламентке келгенге жол ачылып турат. Индустриальный парк Silkway. Бул Кыргызстанда биринчи жолу жасалган долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына курулган индустриальный парк Silkway соода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 000 чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар. Алып жетишип калсаңыздар болот, уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 000 чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар. Аны дагы $1,500 квадраты сатылып жатат. Алып жетишип калсаңыздар болот. 12 000 добуш менен эркек киши калып кете турган болсо, элдин нараазычылыгы көбөйөт деген мааниде айттым. Экинчи сунушума айтып коеюн. Эгерде ушунчалык мынакей жеңилдик боло турган болсо, биз жеңилдикти экономду карай турган болсок, мамлекеттин бюджетин эконом кыла турган максаты боло турган болсо, 35 округту мынакей бүгүнкү 70 округка бөлөлү дагы, аялдарга 20 квотаны берели. Бул аялдар Кыргызстан боюнча жарышсын. Биринчи орунду алган аял киши келсин. Кыргызстан боюнча аял киши мына мээримдүү, адамгерчиликтүү, назик болот экен. Мына буларга ушундай жеңилдикти берели. Кыргызстан боюнча элдер аялдарды шайласын. 20 киши мына 20 первый 20-каны берели. Биринчи орунду алган аял келсин, экинчи 20га чейин келсин, 21-си өчүртө турсун. Мына 35 округка бөлөлү. Экиден эркек шайлансын. Мына аялдарды кыскан эч ким жок. Мен да аялдардын келишин каалаймын. Бирок мен суроону туура бердим. Бүгүнкү 20 аял эмнеси менен аздык кылып атат, эмне үчүн муну 30га көтөрүп атабыз дедим, бирок ага мен жооп алган жокмун. Эгерде ошондо мен так жооп алган болгонумда, мындай жерде бизге аялдардын күчү керек болуп атат, ушул жерде бизге аялдардын деми керек болуп атат дегенде, мен анда унчукпай айтпочумун. Ошону мен жообун алган жокмун. Ошол үчүн бүгүнкү күндө 20 аял аябай жарашат, жогорку кеңешке бүт жагынан бизге туура келет. Biz şaylоочулардын укугун колдойбуз. Негизги максатым шайлоочулардын укугун колдойлу. Ошол эле. Ошол шайлоочулардын укугу менен биргеликте ошол биздин гендердик теңчиликти эске алып, биздин аялдарды да колдоп койсоңуз туура болмок. Урматтуу айымдар, сиздер чыкпай эле коюңуздарчы, өтүнүч. Азыр могу жерде канча адам жазылып отурат. Бул бир. Экинчиденчи, сиздер ыраазы болуңуздар. Мындай квота бир дагы өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө жок. Мына кече Европарламенттин депутаттарын кабыл алганда мен айтып бердим. Англияда барбы? Жок. Германияда барбы? Жок. Францияда барбы? Жок. Америкада барбы? Жок. Жок мындай. Биздин аялдар ыраазы болсоңор силер айынан. Кол чабып эле колдоп бергиле, полемикага чыкпай эле. Мына биз ар бир үчүнчү деп Кыргыздан өткөн аялдарды сыйлаган бир дагы мамлекет жок экен да демек. Ыраазы болгула дейм, жөн эле койгулачы чыкпай эле. Биз силер үчүн камкордук көрүп атабыз, ошо силер үчүн биз эле сүйлөп коелучу. Туурабы? Отуруңуздар. Кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичте. Өтүнүч, Надиреже, Эже, мына барды отурду. Айсулуу, отур карындашым, отур. Болду. Сүйлөштүк, болду. Сиздерге даңк жана дүнк. Жо, эми эже, сыйлайлы да баарын, мына канча отурат? Az çıkkanda sizler uşağa жооп айтасыңар. Анан каймайчы отура беребизби? Жок, мен түшүнгөн жокмун. Биз силерге жакшы кылып атсак, кайра өзүңөр бузуп атасыңар го? Экинчи микрофон. Рахмат. Төрага сиз эми биз сизди аябай сыйлайбыз. Анан айымдар жаман ниети деле жок. Бирок кыргыздын жигиттерин, кыргыздын мырзалары өзүңөрдүн феодалдыгыңарды көрсөтпөй эле койгула. Конституцияда конкреттүү түрдө жазылып турат. Бир жыныстагы депчи. Ал жерде эркек аял деген сөз жок.
Аны эмне үчүн чочулуп атасыңар? Эми 30дан 20га түшө калгын деп, мен Аслан мырза өзүнчө башкача болуп чыгат, аялдарга күйгөн киши болупчу. Эми кайдан билесиңер 70 аял болуп, 20 эркек болуп калышыны? Ошон үчүн бул жерде тагдырга там бере турган маселелер да көп алды да. Кыргызстанда эркектерге салыштырмалуу билимдүү, тажрыйбалуу, илимде дагы, мамлекеттик кызматтарда дагы төмөнкү тепкичтерде такчалган айымдар көп. Тарыхты унутпагыла, курмажындыкка деген чыккан бизден. Президент да чыкты аялдардан. Ошон үчүн сүйлөгөндө абайлап сүйлөңүздөр. Анан эми кайым айтышкан жерим жок. Ошон үчүн бул жерде айымдарды мен конкреттүү түрдө жана айттым. Аялдарга өзүңөр тийишип атасыңар. Биз тийишкен жокпуз. Анан эми айтып койсо жаман көрөсүңөр жөн эле. Ошон үчүн мыйзамды кабыл алганда конкреттүү түрдө сунуш киргизип коюш керек. Аялдар өзүнчө күрөссүн ошол 30 мандатка. Biz ошону каалап атабыз. Мейли эркектер менен тең тайлашпайбыз. Болуптур, алдыбызда эркектер турат, артында биз колдоочу болуп жүрөбүз дайым эркектерди деп. Ошон үчүн бюллетенди аялдарга өзүнчө койсоңор, 30 мандатка Кыргызстан боюнча партиялык тизме менен барган болсо, 30 мандатка Кыргызстан боюнча аялдар добушуну чогултуп келет. Ошол алган добушуна жараша БШК жыйынтыгын чыгарып берет. А эркектерге өзүнчө бюллетен болсун дагы, эркектер өзүнчө күрөссүн 60 бюллетенге. Аял менен эркекти аралаштырып бир бюллетенге койбогула, ошончо аялдарды сыйлап атканыңардан кийин. Биз силер менен такталашпайбыз. Просто өзүңөр тилди кытыштырып атасыңар. Биз эч убакта алдыңарга түшкүбүз келбейт аялдар. Биз каада салт, нарт насилди сактаган адамдарбыз. Өзүңөр тийишип атасыңар. Ой, эже, сизге айттым го, мына бузасыңар ушинтип депчи. Эмне керек бар ушундай? Сиздерди наоборот биз тескерисинче колдоп, силерге жеңил шарт түзүп берип атсак, нааразы болосуңар айынан айын. Бу кантип болсун ушундай? Азыр ушинтип отуруп өзүңөрдү бузуп аласыңар. Бардыгы жакшынакай кетип атпайбы? Мына мамлекет башчыбыз да айтып атат, аялдарга көбүрөөк орун берейли, мүмкүнчүлүк түзүп берейли деп. Эми ушуга да нааразы болуп, татаалдаштырып атасыңар да. 5-чи микрофон. Чоң рахмат. Ушул урматтуу төрага, сизди мен да сыйлайм, бирок айым болсом дагы, мен ойлойм, биринчи иретте депутатмын. Ошол эле учурда, азыркы учурда биз аябай чоң жана маанилүү, өлкөбүз үчүн маанилүү чоң мыйзамды талкуулап атабыз. Анын ичинде сиз байкагандай, азыр жаңы эле БШК айтты, 52% биздин шайлоочулар бул айымдар. Анан айымдарга парламенттин ролу өтө чоң. Мен тилекке каршы, качандыр бир балдарга кол көтөрүлсө, зордук зомбулук болсо, үй бүлөлүк зордук зомбулук, айымдарыбыз кырылып, өлүп баратса, чын айтайын, эркектер туруп, ушуну каңгыроону мындай айтып, коңгуроону кылып, айымдарды защита кылышыбыз керек, айымдарды колдошубуз керек, зордук зомбулукту токтошубуз керек деген тилибиз тешилип айымдар айтышат. Тилекке каршы. Негедир? Бул бирден бир маселе. Эмне үчүн Кыргызстанда жылдан жылга зордук зомбулук өсүп баратканда айымдар парламентте сөзсүз түрдө керек. Эмне үчүн? Анткени ар бир айымдын добушу, ар бир айымдын үнү бул жерден чыгыш керек. Бул сөзсүз керектүү. Ошол үчүн президент ушуга упор жасап атат. 30% айымдар болуш керек деген сөз президент өзү айтып атат. Анткени айымдарды, балдарды коргой турган тилекке каршы бир гана апалар айымдар. Аны өзүңүздөр күнүгө көрүп турасыздар. Биз мисалы бул жерде 70%ды талашкан жерибиз жок. Бирок бул мен ойлойм, айымдарды сыйлабаганыңыздарды азыр эле Арслан мырза айтып кетти. Канча айымдар добуш алса, бул деле өтө оор. Мырзаларга караганда, мырзаларды шайлаш үчүн мырзаларыбыз бай. Айымдарыбызга караганда, мырзаларыбыздын классташтары, туугандары, аялдардын орду башка. Кыргыздарда дайыма айтат да ушул. Эмне үчүн парламентте иштейсиң, барып үйдө балдарыңды бак деген коллегаларым да бар, кээ бирөөлөр. Бирок мен бардыгына жетишем. Биякта дагы жумушумду татыктуу алып барганга, үйдө дагы татыктуу аял болгонго, эне болгонго, жумуштан чыгып үй тапшырма жасайм, үйгө барганда тамак жасайм, все как положено. Ошонун бардыгын көтөрүп кеткенге бир гана айымдардын колунан келет. Ошону дагы эч качан унутпагыла. Анан урматтуу мырзалар, ооба азыраак добуш алабыз силерге караганда. Бирок ар бир добуш
Бул ар бир айымдын голосу. Бул ар бир айымыбыздын маселеси. Ушул зордук зомбулукка каршы балдарыбызды коргой турган, ушул биздин майып балдарды коргой турган ушул мыйзамдарды биз жазып чыгабыз. Биз дайыма кол көтөрүп, ушул темаларды көтөрөбүз жогорку кеңеште. Бизди ушундай суранам, айымдарга каршы айтпагылачы. Бул өтө туура эмес силер тараптардан. Анан президентке рахмат, колдоп ушул мыйзамды чыгарганыңыздар үчүн. Бирок ар бир голос айымдар үчүн өтө маанилүү жана өтө Рахмат. Урматтуу айымдар, сиздер ыраазы болуңуздар. Биз сиздерди колдоп, дайыма алдыга сүрөп келе жатабыз. Мына бул жерде айтпайын десе айттырасыңар да. Аялдар, айымдар 500 добуш, 600 добуш менен деле келип отурбайбы? 20 миң, 22 миң, 15 миң жигиттер добуш менен келип атат. Мисалы да, эми ушуга дагы макул болуш керек да. Бул бир. Экинчиси, урматтуу айым депутаттар, биз тескерисинче силерге дүйнөдө жок мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атабыз. Квота деген бул не выбор народа. Эгер андайга бара турган болсок, элдин тандоосу эмес бул квота. Бирок ошого карабай биз квотаны берип атпайбызбы сиздерге? Улам жеңилдеткен сайын дагы жеңил болсун дей берген болбойт да. Биз мүмкүнчүлүк түзүп берип атпайбызбы сиздерге? Аялдардын үнү жаңырсын деп. Анан аялдар, мисалы үчүн эркектер колдогон үчүн келип атат. Аялдар партиясын түзүп, аялдар чыкты эле өткөн жок кандай бүт Кыргызстандын аялдары бербейт беле ушул партияга. Андай болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн бири-бирибизге мындай туура түшүнүп, жакшы кетип атканда бузуп албайлы да. Артык кылабыз деп тыртык кылып аласыңар. 5-чи микрофон. Рахмат төрага. Азыр мен бир сунуш берет элем. Ушул талкууну токтотуп, биринчиден добушка койсок. Рахмат. Алмаз Акунжанович, менде мына бир срочный кайрылуулар келип атат. Бишкек шаарынын Октябрь районунун Көкжар айыл аймагынан 172-чи контурдан 1000 кишиден кайрылуу келип атат да. Ошол жерде МТУнун өкүлдөрү барып, ошол жердеги элдердин фундаментин, үйлөрүн азыр мына бүгүн сүздүрүп атыптыр. Ушул боюнча бир мэрияга, тиешелүү кызматкерлерге бир тапшырма берип койсоңуздар. Азыр кайрылып атышат. Ошол жерде элдер чогулуп, сүздүрүп, буздуруп атышыптыр. Ушул боюнча бир тапшырма берип койсоңуздар срочно. Анан төрага бир анда ушул жазылууга чек коюп коелу, сунуш берем. Рахмат. Чек коебузбу, койбойбузбу болушуча болду. Талкуулай берейли, анан көрөбүз өзүңөр. Өзүңөр бир чекке келгенде өзүңөр эле чектелесиңер. Туурабы? Так. Тема боюнча сүйлөшө берейли. Кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичте. Рахмат төрага. Мен биздин айым депутаттарга айтат элем, бизде Кыргызстанда бир эркекке 3төн айым туура келет. Келечекте Кудай буйрса парламенттин баарын 70% аялдар ээлейсиңер. Аз калды ага деле. Кичине чыдап тургула. Мен мыйзам боюнча суроом, бир мандаттуу жана көп мандаттуу шайлоо округдарын түзүүнүн артыкчылары кандай, айырмасы кандай? Шуну айтып берилечи. Эми бул жерде бир мандаттуу дегенде ал жерден бир гана мандат болот да. Мисалы, бир мандаттуу дегенде бир мандатка гана ат салышат талапкерлер. А көп мандаттуу дегенде ал жерде уже округга бөлүнгөндө ал жерде көп мандат болот. Мисалы, биздин учурда 3 мандат болуп атат. Ошол 3 мандатка талапкерлер мындайча айтканда ат салышат. Айырмасы ошол. Бир мандат Эгерде округ бөлүнөт го, мына мисалы бир мандаттуу округ болуп, ал жерде бир мандат үчүн талапкерлер талашышат. А биздин азыркы сунуштап аткан мыйзамда бир округда 3 талапкер, мындайча айтканда 3 мандат сунушталып атат. Ошол 3 мандат сунушталган үчүн көп мандаттуу деп айтылат. Ошо 3 эле, например, самовыдвижение жок, жана бир мандаттуу жок болду да партия өкүлдөрүн берсе 3-өнү тең. Бул кандай? Ошондо көп мандаттуулук болуп калабы? Көп мандаттуу боло берет. Ооба. А бир мандаттуу деген кандай болуп калат анан? Боло берет. Ал жерде мисалы бир гана саясий партиялардын талапкерлери
мындайынча айтканда ат салыша турган болсо көп мандаттуу болуп кала берет. Себеби дегенде бул жерде мыйзамда Жаныбек Султанович так жазылып турбайбы? 3төн кем эмес катталса талап. Мен айырмасын сурап атам. Анткени бир адам бир эле кишиге бир партиянын өкүлүн шайлайбы, бир мандаттууну шайлайбы, бирөөнү эле шайлап атпайбы. Ал жерде айырмасы жок Жаныбек Султанович. Бир адам бир талапкерге гана добуш берет. Анда бир мандаттуу экен да. Бул жерде Жаныбек Султанович айтып атпаймынбы? Эгерде округка бөлүнгөндө, округка бир мандат депутат бөлүнсө, бир мандат бөлүнсө, ошол бир мандаттуу деп аталат. Бирок биз 30 округка бөлүп, ар бир округка 3 мандат коюлуп атпайбы? Ошон үчүн көп мандаттуу болуп аталып атат. Ошонун бюллетени кандай болот? Бюллетени жогоруда айткандай, бир адам бир талапкерге гана добуш берет. Андан кийин бул жерде Надира Азимовнанын дагы сунушун биз эске алышыбыз керек. Аялдардыкын өзүнчө меме кылып бергиле деп атпайбы? Ошону дагы биз сунуш берсеңиздер, биз буну бюллетенге шайлоо комиссиясы менен да бир деле шайлап атпайбы? Ошон үчүн бир эле мандаттуу эле болот экен да, мындай. Эркектерди өзүнчө, аял кишилердики өзүнчө кылып бергиле деген дагы сунуш болуп атат да. Түшүндүм. Анан сиздер мындай бу негиздемеңерде маалыматта жазып турсуңуздар да мындай. Акыркы учурларда партиялык тизме менен шайланып келген депутаттар элдерден алыстап баратат, ошонусу байкалып атат дептирсиңер. Мен мисалы үчүн партия менен шайланып келдим. Бирок могу 7-чи чакырылыштын депутаттары мындай эң калыс шайлоо өткөн да. Элге да ошол система жаккан. Потому что мен 43-чү список менен туруп, анан шайланып келип өттүм. Мени эл өзлөрү шайлап алды да, мындай алганда мындай мурдагыдай партияны эле шайлап коюп, алдыдагы 10 өтүп кеткен жок. Мурунку коррупционный, мурунку жана сатып алма мандат, ошонун баары токтогон да. Эмне түрткү болду биздин ушу шайлоо мыйзамын өзгөрткөнгө? Жаныбек Султанович, мен буга чейин дагы жооп берип келип атпаймынбы? Азыр дагы айтайын, урматтуу депутаттар. Бул жерге түрткү болгону биз шайлоо системасынын жаңы моделин сунуштап, ушул шайлоо модели ушул округка бөлүнүп, депутаттардын мындайча айтканда составы боюнча, тажрыйбасы боюнча, шайлоочулар менен иштөө боюнча мындайча айтканда дагы бир алгылыктуу бир өзгөрүүлөр болобу деген үмүт менен, Жаныбек Султанович. Азыр эмне сиздер жана негиздемеге жазган экенсиңер, партиялык тизме менен келген депутаттар шайлоочулардан алыстап кетти деген байкалып атат. Кантип алыстайсың? Мен, например, өзүм округумдан билем. Аяктын өкүлү катары мени дайыма талап кылышат. Муну айт, бул проблемалар ар дайым кайрылып турат да элдер. Биз алыстабай эле наоборот алар менен жакындап иштеп атабыз да деген маселе. Негизи могу система эми бир жагынан колдоо турган жагы да бар экен, бирок колдобогон терс жактары бар экен да. 30 округка бөлүп, элди бөлүп жарууга кайра алып келет экенбиз да мындай алгандачы. Эртең мына бир мандат үчүн эгер биз көп мандаттуу кылып мүмкүнчүлүк берип атсак, бир адам экөөнө, үчөөнө шайланганга мүмкүнчүлүк берсек жакшы болмок да. Анда бирөөнү эле берет экенбиз, анда бир мандаттуу эле кылып атап койбойлу, эмне кылабыз? Эми Жаныбек Султанович, бул долбоор болуп атат. Сунушуңуздарды бериңиздер. Бул жерде мына көпчүлүк депутаттар ошол нерсеге басым жасап атат. Сунушуңуздарды бериңиздер. Сиздер менен биргеликте иштейбиз да. Мен сунушумду берет элем. Мурунку эле системаны калтырыш керек. 7-чи чакырылышта өткөн системаны калтырыш керек да. Жана бир мандаттуулар кайра шайлоо болбоду. Ошолор кетип калса, кийинкиси келе бергенде корректировка кылып киргизип койсок, ошол туура болмок да, менин оюмча. Ошол эле сон элге да ылайыктуу болмок. Ошол системаны элге араң түшүндүргөнбүз. Эми кайра бул кирсе, муну кайра түшүндүрүш оор болот го деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Самый Кожо Мирлан мырзада. Рахмат, урматтуу төрайым. Эми өлү элек айымдын терисин талашкандай да болуп кетип атабызбы дейм да. Мен берейин деген суроом, Улам мырза, бир округтан 3 кандидат чыгат жана 3 мандат берилет, туурабы? Туура. Демек, 3 мандат берилсе, ошол жердин шайлоочусу эмне үчүн 3 мандатка добуш бере албашы керек? Бир эле кишиге добуш берет деген бу кандай? Бул адам укугу тебеленип калбайбы? Эми жогоруда айтып өтпөдүмбү, Мирлан мырза, бул мыйзам долбоору. Биз ошондой деп сунуштап атабыз. Эгерде сиздердин сунушуңуздар болсо бериңиздер, мына экинчи окууда талкуулайбыз.
Жок, Добуш менен чечебиз. муну логично деле ойлонуп көрсө болот. Мына шайлоо БШКдан келген өкүлдөр айтсаңыздар, адам укугу төбөлөнүп калбайбы? 3 мандат берилип атат бир округда. Бирок бир адам бир эле адамды шайлап атат. Бул кандай болот? Биздин өзүбүздүн борбордук шайлоо комиссиясынын оюн айтканда, биз бул жакта 3 кандидатка бергенде мындай рисктери да көрүнүп атат да. Кандай риск көрүнүп атат? Мисалы 3 кандидат ошол округду камтыган өкүлчүлүктөр каралбай калышы мүмкүн. Мисалы бир эле райондон үчөө сүйлөшүп, ушундай өтүп алуу жолдору менен мындай рисктер бар деп ойлойбуз да. Ал шайлоодо андай рисктер, андай жолдор болот да. Шайлоонун системасы деген ушу да. Кандай жол менен барат, таза барса болду да. Мен дагы бир азыркы Жаныбек биздин коллегабызга кошулуп кетет элем. Мурунку шайлоо, мына 7-чакырылыштагы келген шайлоо системасы таза жүргөн. Администрация колдонулган эмес. Жанагыдай списокто жеке өзүнө добуштар берилгендиги үчүн 45-нчи, 50-нчи, 60-нчылар келген. Жана бир мандаттуу мажоритардык системадан эл арасынан чыгып келген өкүлдөр отурат ушул жерде. Анан мен Улам мырза ушул сунушту мүмкүн биз дагы беребиз, ооба. Беребиз, бирок бул такыр туура эмес, логично да туура эмес, адам укугуна келгенде да туура эмес. Эгерде шайлоочу 3 мандат бериле турган жерге, бир шайлоочу бир эле адамга добуш берет деген бул адам укугун тебелеп тепсе болуп калат. 3 адамга бериш керек. Муну каккан казыкта эле сунушка деле так жазып коюш керек деп мен ойлойм. Эгер мындай боло турган болсо. Экинчи сунушум. Мына бүгүнкү күндө ошол округ болуп кала турган болсо, жана дагы коллегаларыбыз айтып кетти, ошол округдун эле майда чүйдө көпүрө маселесине чейин түшүп кетебиз. Бул өкмөттүн жумушун тең талашып калган болот. Ошон үчүн мындай кылса кандай болот Улам мырзанда? Такыр эле партияны жок кылып ийбей, 2 кандидат кылып, жана көп мандаттуудан 2 кандидат болгондо 60 келип атпайбы? Ошондо нар жакта 40ты партийный кылып койбойбу? Партия насайтсын, 40 мандат партия менен келсе кандай болот? Анда 100 болуп кетип атпайбы? Жок, 30. 30 депутат партия менен келсе. Мирлан Самыйкожо, сиз азыр оюңузду айтып атасыз. Сиз оюңузду ушул кагаз түрүндө түшүрүп берсеңиздер, биз ушул мыйзамдын тегерегинде, ушул мыйзамдын алкагында талкуулап, дагы бир жолу айтамын. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорунун концепциясы. Бул ушундай болду, өзүңүз айтып өткөндөй, баягы өлөлек баягы менен айынын терисин эле бөлгөндөй болуп атабыз. Бул болгону долбоор мыйзамдын. Буну ушундай сиздер менен талкуулап, мына 4-апрелде бул жерде парламенттик угуу болот. Ошонун баардыгын сиздердин сунушуңуздарды отуруп алып, так ушундай эле кеңешип, добуш менен чечебиз деген ойдобуз. Туура, мен дагы бул боюнча сиздин оюңузга кошулам, бирок акыркы сунушум ушул эле шайлоо системасы калса дагы жакшы болмок. Буга эл дагы көнүп калган. Буга баардык тараптар дагы макул болушу. Экинчи нерсе, чек коюш керек. 2000 жок дегенде эң аз добуш алган 2000 голос менен келиш керек. 20 добуш менен, 50 добуш менен келген деген бул элдин эсебинен келген болуп эсептелбейт деп ойлойм. Рахмат. Андан кийин бул жерде Мирлан мырза сиз айтып атпайсызбы? Баягы эл мемеге аталган шайлоо системасын үйрөнүп калды депчи. Бирок биз 10-жылы дагы 15-жылы дагы партиялык система менен келгенбиз. Ошондо 6-чакырылышта отурганда ушул азыркы системаны киргизип атканда биз дагы айтканбыз. Ой, биз партиялык системага үйрөнүп калдык элек. Кандай болот деп. Бирок баягы умтулган сайын, жакшы аракетке баягындай умтулган сайын шайлоонун жакшы жактарын, таза өтүү жактарын, саясий коррупция, дагы башка нерселерге мындайча айтканда бөгөт коюла берет экен, аракет кылсакчы. Рахмат. Кийинки сөз Атамбаев Сейитбек Алмазбекович. Рахмат, төрага. Кечиресиз. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер.
Мына өзүңөр мен демилгечи катардагы бир аз сөз айтып кетейин. Өзүңөр айткандай биз чай ичип отуруп сүйлөшүп анан кийин чыгара калган жокпуз. Биз сүйлөшкөнүбүз дагы мына аздык экенин көрүп атабыз. Мына баарыңар бурный катышып, талкуу кылып анан сунушубузду берип жатканыңар бул өтө жакшы нерсе. Ошондуктан баарыңыздар азыр концепциясын колдоп берсеңиздер, экинчи окуудан кийин анан кийин баардыгы билинет. Канча сунуш келди, кайсынысы туура келет, кайсынысы туура келбейт. Бул концепция деп жанатан бери Бердибаев бир 100 жолу айтты. Ошондуктан ой пикириңерди жазуу түрүндө бергиле экинчи окууга, анан ал жерден анан талкууланат. Рахмат чоң. Рахмат. Сейит Алмазбековичте. Рахмат төрага. Улан Бердибаевич, мен концепцияны колдойм. Бирок бу жерде жанакы многомандатный менен одномандатный менен айырмасы кээ бирлер билбейт экен. Ошо расмий тилде мындай болот да, разница между многомандатными и одномандатными округами заключается в количестве депутатов. Одномандатный округ выбирает один депутат, побеждает один кандидат. Многомандатный округ избирается несколько депутатов. Ошондо биз бир шайлоочу 3 талапкерди эметет да. 2 эркек, 1 аял киши, туурабы? Анын экинчи суроо, бу жерде дагы могу 1000 агитатор деп атасыз, бу жерде. Бул 1000 агитатор көп эмеспи? Бирөөгө мисалы 3000 сом деп берип койсоң, мына 3 миллион сом болот экен да, мындай коррупция болуп кетпейби? Ушуну Сейитбек Алмазбекович, айрым биздин коллегаларыбыз биз агитаторларды мына 1000 чекти көтөрдүк десек, айрым биздин депутаттарыбыз бул 1000 кандидатты аз деп атышат. Биз дагы ушул орто эсеп менен мына 150 шайлоочу боло турган, 150 000 шайлоочу боло турган болсо, биз ушуну мындайча айтканда орто эсеп менен ушул жетет деп биз дагы мындайча айтканда андан ашыкчага жол бербей атабыз, Сейит Алмазбекович. Чындыгында биздин коллегаларыбыздын арасынан эле мындайча айтканда ушул агитаторлордун санын бир топ көбөйтүүгө сунуштарын беришкен. Улан Бердибаевич, менин сунушум где-то бир 300-тү калтырсак жакшы болот эле. Мен, конечно, өзүм сунушум берем кагаз түрдө. Анан кийин үчүнчү суроо бул БШКга суроо да, бияктан мындай суроо болот. АТР боюнча Мыкан, Лебединовка, Көкжар, мына Аламедин районунда шаарга кирип кетти да. Ошондо эгер 18 аймакта болсо 90 000 киши болчу. Азыр саны азайып калды да, эми каяка кирет булар? Же Аламедин районуна дагы бир район кошуп бересиңерби? Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын биз округдарды бөлүштүрүүнүн алдында ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунушун кабыл алып туруп, ошолордун негизинде биз округдарды түзөбүз. Түшүнгөн жокмун. Биз сиз дагы бир жолу кайталап койсоңуз. Мисалы, мына АТР боюнча Мыкан, Лебединовка, Көкжар дагы башка айылдар шаарга кирип кетпедиби? Мисалычы, Аламедин район боюнча саны азайып калды. 90 000 киши болсо, азыр дагы азайып калды да. Балким 50 000, 40 000 болуп калды. Анан кийин бу жерде кандай болуп калат? Дагы бизге Аламедин районду биз башка районго кошосуңарбы? Мисалы, Ысык Атага кошосуңарбы? Бул шайлоочунун санына жараша болот. Сейитбек Алмазбекович, биз караштырып туруп, анан ошого жараша бөлөбүз. Дагы мындай үчүнчү суроодо мигранттар жөнүндө тайный голосование бар да. Анан кийин доставка кандай болот бул? Жок, азыркы биз сунушталып жаткан, азыркы жаңыдан шайлоо болгонго биз мигранттар ошол пропискасы боюнча идентификация, онлайн идентификация жөн эле өтүшө, идентификациядан өткөндөн кийин сиз билесиз, бул жергиликтүү кеңештерде биз шайлоо системасы башкача өткөн, бюллетендер чыгарылбайт, ошол машинка өзү бюллетендерди чыгарып берет и сразу эле автоматически бул жака серверге берилет. Силер айтып атпайсыңар, бул интернет боюнча айтып атасыңар, туурабы? Сервер на сервер, Ооба. Эми хакерлер бар да, сындырып койсо эмне болот анда? Ал жактарын дагы иштеп чыгабыз. Кантип иштеп Буга чыгасыңар? чейин андай случайлар болгон эмес. Эгер мисалы силер мындай физический доставка кылсаңар, уурдап кетсечи ошо эмелеричи? Бюллетендерди. Физический доставка бюллетендер болбойт, только АСУ, идентификация ошолор гана болот. Рахмат. Суроо жок. Рахмат. Экинчи микрофон. Могул жерде суроолор жакшы канааттандырбай атат окшойт коллегаларымдычы. Ошон үчүн бул немени мыйзам долбоорун күн тартибинен алып, анан кийин жакшы кылып даярдап,
сразу эле эми биринчи концепцияда колдоп бергиле деп атасыңар да силерчи. Аны кайтарып деле кайра эле оңдоп деле келсеңер болот да. Эмнеге биз биякта мындай неметип отурабыз да, бири биз менен спорт отурабыз. Бүгүнкү күн тартибинен алып, сунуштарын киргизип, анан ошол менен кайра алып келип неметсек, кайра добуш берсек болот. Рахмат. Сунушун берип атам, күн тартибинен алып коюун сунуштайм. Бул мындайда Эрлан мырза, буну биз жаздык, концепцияны бердик, буну оңдай албайбыз. Бул азыр биринчи окууда кабыл алып концепция, андан кийин экинчи окууда ушулар кирет. Туурабы? Жок. Эрлан мырза күн тартибинен алып турайлы деп сунуш берип атат. Добуш коюм, добуш бериңиздер.